Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздердин ушу Камчыбек Кыдыршаев сиздин ушу УКМКга ушун менен бир сиз ушу төрага болуп келгенден бери бир 10-15 жыл келдим окшойт. Акыйкаттуу дагы деле ушу Аламбидон районунан дагы ошондой эле Октябрь райондук соттон дагы акыйкаттык толук таба албай атамын. Ушу өткөндө Феликс Осмонов жартылай чечим чыгарган. Ал эми мен апелляциямды болсо ушу жогорку соттон күчүндө калтырышты, шаардык соттон күчүндө калтырышты. Азыр эми Октябрьскийден каралган жатат. Эртең саат 2-де сот. Мен уже соттошуп атканыма 8 жыл, 9 жыл болуп атат. Бүт өмүрүм, бүт жашоом соттордун алдында калды, прокурорлордун алдында калды. Сизден өтүнөрүм просто ушу сотторду акыйкаттуу карап берип коюңузчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айткансыз президент болордо мен соттогу акыйкатсыз иштерге мен сотторго кийлигишем, банктарга кийлигишем дегенсиз, бирок соттордун акыйкатсыз чечимдери болуп атат. Мен Феликс Осмоновго бактуу күрөжө, азыр мен кыздарымдын атасы Барчынбек Бугубаевге мураскер кылып бүгүн соттон чыгарып берген атат. Суранам мен сизден, бир күн сотту жылдырып бергилсиз деп. Именно ошол күнү жылдырбай туруп атайын. Ошол күнү шашылыш ишимди кыскартты, жартылай кыскартып койду. Мен сиздерден өтүнөмүн. Ошондуктан мен ушу ишимди чечип бериңизчи. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин көзөмөлүңүзгө түшкөн. Мени тааныйсыз, көзөмөлүңүзгө алгансыз. Бирок мынакей ушу 2 айдан бери жакшы боло албай ооруп, жакшы боло албай аттым. Мына бүгүн келдим эшигиңиздин алдына 9-январда. Эртең соттум, айла жок келдим. Жалдырап, пожалуйста, суранам сизден. Чечип бериңизчи, ушу жолдошумду дарылатам деп үйүмдү саткан, жаным чечилбейт. Же күйөөм экөөбүз жашаган үйүбүз чечилбейт. Ушу соттошуп жүрө беремби мен? Балдарымды багамбы же? Өмүрүм ушу сот менен өтүп кетеби? Суранам сизден. Мен ошо 17-жылы şu yerге koşup kelgenmin. Şondan beri şu yerде жүрөм, ыйлапчы. Үйүм жок, көчөдө жүрөм. Баягы коронавирус маалда көчөдө калдымчы. Ар кимдин үйүндө жатып, көчөдө калып, үйлөрүбүзгө кире албай атсак. Кызым мектепти бүтпөгөн, документи жок, паспорт алам деп, өлөйүн деп зорго паспорт алдым. Аты фамилия. Ыйлап жүрүп, Калматова Айчүрөк. Мектепти бүтпөй калдым, окууга киргизе албай калдым. Ошо кызыңыз. Ben Kalay деген Алтынбек деген милиция сүрдүрөдү. Изнасил деп. Сонан кастан Бишкекке качып келгенмин, şu жакта жүрөм азырынча.